мисалы биз Чет мамлекеттен келип, Жалал-Абад шаарында иштеп жаткан акшылык Кала Венбай кыргыз тилинде эркин сүйлөйт. Кыргыз тилин үйрөнүүгө өзүнүн жеке кызыгуусу гана себеп болгон. Мен бул нерсе öğrengim келди деп суроотлор өзүм тандадым. Мүмкүн бүгүн биз базарга барып, базардын нерселер öğrengim келди дедим. Анан өтө грамматика нерсе öğrenген жокмун. Толка сүйлөшүү аркылуу грамматика öğrendim. Учурда ал Жалал-Абадта шаал оорусунан жабыркаган балдар менен иштешет. Тубасам айып эмес. Кайсы бир кырсыктан улам ден соолугунан ажыраган балдардын саламаттыгын кайра калыбына келтирүү менен алек. Ошол столдор биз колдонобуз. Өзгөчө балдар мүмкүнчүлүк чакталган ДСП балдар үчүн. Энкини көбүнчө алар жакшы отура албайт, жакшы тура албайт, анан ар кандай боюмдур менен атам жасайт. Кыргыз тилине кызыгып ушул тилде сүйлөйм деген чет элдик жарандар көп эмес. Алардын бири нидерландылык Елена. Тил үйрөнүп баштаганына эми гана 4 айдын жүзү болду. Азырынча так сүйлөй албаса да күнүнө 2 саат убактысын кыргызча окууга арнайт. Сөйлүү, кароо, туруу, сүйда, сүзүү. Чет элдиктердин кыргызча үйрөнүшүнө Кыргызстанда иштеп калышы себеп эмес. Жергиликтүү эл менен баарлашып жүрүп кыргыз тилин билип калды дегенден да алыс болуу керек. Котормочулардын айтымында чет өлкөлүктөр кыргыз тилин үйрөнүү үчүн каражатын жана убактысын коротушат. Жомоктор аркылуу, өзүнүн кылып аткан күнүмдүк иштери аркылуу ушундай кылып практика кылабыз көбүнчө. Канча адамга үйрөттүңүз? 10 чет элдиктерге азыр бир адам бар, бир эже бар. Ошол менен заниматься этип атабыз. Алар көбүнчө мен чоң эжелерге үйрөттүм. Где-то 40 менен 50 жашка чейин. Анан бир жолу 5 жашка үйрөткөм. 5 жаш балага. Өзгө эл, өзгө журттун адамдары кыргыз тилин баалап, ушул тилде баарлашып жатышат. Алардын кыргыз тилинде сүйлөгөнү баары үчүн жагымдуу. Башка улуттардын мындай аракети кыргыз боло туруп өз жеринде жашап, бирок эне тилинде сүйлөй албаган жарандарыбыз үчүн үлгү болсун.